Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча конгресстин координатору Турсунбек Акун. Рахмат бизге келгениңизге. Силерге рахмат. Алматыдагы дегиле Казакстандагы болуп жаткан окуяларга адам укуктары жагынан караганда кандай мамиле кылып атасыңар силер, силердин конгресс? Эң биринчиден өзүңөр билесиңер, бул окуяда экисинен баштап 9-на 10-на чейин уланган бул окуяда адам укугу бардык жагынан тебеленип атат да. Анткени ушу экисинде жаңы өзүндө чыккан адамдар өзлөрүнүн укугу үчүн күрөшүп чыктылар. Жанагы повод, жөнөкөй себеп, газдын, суюк газдын баасы. А бирок бул 10 жыл мурда болгон окуя. 10 жыл мурун 2011-жылы кан төгүлгөн. Ошо жаңы өзөн окуясында 30-тан ашуун адам каза болгон, атайын аттырган. Анан акыры ошол 10 жылдыгын белгилеп жакында ошо өлгөндөрдүн баарына аягына чейин баягы соттолгондор бар, башкалар бар. Ошолордун баарына мунапыс бергиле тигүү деп чыккан. Бирок бийлик ошолордун укугун уккан эмес. Анан да ошол жини келген эл баягы газды шылтоо кылып анан дагы чыкты. Эми газдын баасын көтөргөндө алдын ала айтып, элди бир даярдап, себебин айтып, эметсе балким мынчалык болбойт эле. Алдын ала даярдап, анан эмне үчүн көтөрүп атат? Элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, Казакстанда абалды, экономикалык абалдын оор экендигин эгер көтөрө турган, ошого бир кандай себеп болду, ошонун баарын айтса, анда эл туура түшүнөт эле. Анан шак эле көтөрүп ийген, ошо 3 эсе, 4 эсе көтөрүп ийген. 2 эсе көтөрүп ийген. Анткени элдин баардыгы, машиненин баардыгы азыр только газ менен окат кылып калган. Казактардын турмушта эле өтүп кеткен турмуш жок, өзүңөр билесиңер. Кыргыздык эле эмес, казактардын турмушта өтүп калган. Ошон үчүн баягы көп жылдан бери 10 жылдап чечилбей келген элдин укугу дагы эле тебеленип аткан да. Анан эми ошону көтөрүп эле тим болбостон алар талап кылышты да. Газдын баасын түшүрүп койсо түшүрбөй койбоду, укпай койду да. Анан ошону жаңы өзөндүктөрдү нарымызда бүт Казакстандын 6-7 облусунун баардыгы, Маңгыстоо башталбастан Чимкенти бүт облустун баары колдоп чыкты. Бардык облустар колдоп чыгышты. Мына ошондон кийин анан казак бийлиги анан баасын түшүрмөш этти. Түшүрдү, анан Алматыда окуя башталган, анан Мамин баштаган өкмөттү кетирди. Бирок уже кеч болуп калган. Уже баягы өндүрүштүк адегенде койгон талаптар уже саясий талапка айланып кетти. Анткени бул саясат. Бул мындайча айтканда бизде ошо 20 жылда, 30 жылда 3 жолу революция болсо, 3 жолу жарылдык да кыргыздар. 3 жолу жарылдык. Булар 30 жыл бою жарыла албай келген да. Булар эртеби кечпи сөзсүз түрдө бул окуя болот болчу. Же бирөө газданбы, кысасы себепке себеп гана табылбай турган да. Акыры болмок бул. Казактар акыры бул режимден акыры жарылмак да. Мына акыры жарылды. Эми мына бирок биздин канча президенттерибиз качып кеткен президенттер болду, качпаганы болду. Мына азыркы президентти кошпогондо 5-өнү. Бирок Назарбаевдин бир эме жерин акыйкат үчүн айтып коюшубуз керек. Кандай деген күндө дагы Астананы курду, экономиканы баягы 30 мамлекеттин катарына, элүүнүн катарына киргизди, жолдорду салды, бир эл үчүн иштеди деп жүргөнбүз да. Мына эми ошол жактарда бар чын эле. Бул баягы мындайча чарбачыл адам катары, экономист катары бир мамлекетти баягы мигранттарды темиткен жок, ачыгын айтыш керек. Бизге салыштырмалуу же башкаларга тажиктерге салыштырмалуу. Ушундай жактарда бар деп жүргөнбүз да. И бар болсо керек да. Мына биз эми ал мамлекет жашап албайбыз. Бирок адам укугу боюнча мына мен укук коргоочу катары силердин эмеге келип атам, телейдин. Анткени мына саясий реформа жүргөн жок. Адам укугу боюнча пикет митингдердин бардыгы Назарбаевдин режиминин тарабынан 30 жылдан бери басылып келди. Канчалаган митингге чыккан, пикетке чыккан адамдын баарын камап, күч колдонуп, бүт баарын таратып атты. Канчалаган саясий өлтүртмөлөр болду. Ошол эле мына Заманбек Нуркадиловдун өлүмү, ошо Алтынбек Сарсенбаевдин өлүмү, жана башка анын баардыгы, Рахат Алиевдин өзүнүн бир тууган күйөө баласынын өлүмү, Австриянын түрмөсүндө өлүп калды. Мына ушулардын баардыгы ким өлтүрдү, эмне кылды, аягына чейин ачылбай калды да. Коомчулук билбейт да. Эми азыр биздер айта албайбыз. Назарбаев барып мен далилим жок Назарбаев өлтүрткөнү боюнча. Бирок кандай кылган күндө да ойлоносуң да. Ошол киши башкарып турганда өлдү да. Ошон үчүн айрыкча мына демократия маселеси боюнча. Мына ошол эле Нур Атан деген парламенти бар, анын баардыгы Назарбаевка баш ийет. Назарбаевдин атынан курулган. Өкмөтүнүн баары Назарбаевка баш ийет. Мына 30 жылдан бери биздин кээ бир саясатчылар айткандай жанагы оппозициянын баарын кууп жиберди. Жок.
мына Галым Акежан Кажөгелдин баштап, Мухтар Абылесов баштап барды өлкөнү таштап кетип кууп ийген бар. Эгер кууп ийсе, анда өлтүртмөк аларды. Өлтүртмөк же каматмак. Мына ошон үчүн адам укугу, сөз эркиндиги, демократия боюнча бул өлкөдө сөз болууга мүмкүн болбой калды. Ошон үчүн мына адамдар эмнени каалайт? Анан мына жер алдындагы гендерди айталы. Генде ал жерде транснациональный корпорация, мисалы Великая Британияныкы, Британияныкы, Индияныкы, бүт ошо чет мамлекеттердин баары генди касып алган. Ошол бир уч гана Назарбаев башындагы топко гана баш ийет. Ошолорго гана кызмат кылат. Ал эми Казакстандын 20 миллионго чукул эли бар да. Элине тең бөлүштүрүш керек да. Жердин Кудай таалам берген байлык туурабы? Ага да бөлүштүргөн эмес. Бир уч гана ток аябай байыган, ал эми эли ушунчалык жардылыкка баткан. Анан жана миңдеген адамдар, жарды болгон адамдар өзүнүн укугу үчүн эле көтөрүлүп чыкты, чындыкты айтышыбыз керекпиз. Алар өзүнүн баягы баа көтөрүлүп аткандыктан, турмуш абалы кыйын болгондуктан, бир эркиндик болсун, пикирибизди айталы, Жаңы Өзөндүн акырына чейин жакшы тергегиле, акыйкаттык болсун деп эле чыкты да. Анан Назарбаев кетсин же Токаев кетсин деп чыккан эмес адегенде. Өндүрүштүк талап менен чыккан, бир турмушубузду жакшыртып койгула деп. Анан эмне болду? Бийлик болсо көзүн май басып кеткен, эч кандай адам укугуна, сөз эркиндигине маани берген жок, демократияны уруп ойногон жок, мындай жалпак тил менен айтканда. Анан мына акыры ушул келди да. Анан миңдеген адамдар анан жарылды да. Ошо менен ушундай жана орто жолдон бирок ушундай туура чыккан митинг такыр башка жака бурулуп кетти. Эми бул сурооңуз аябай өтө опурталдуу, анан өтө маанилүү суроо да. Анткени мына ушул адам укугу жөнүндө чыккан, тынч жыйынга, пикетке чыккан адамдар Алматага келгенден кийин эле кандайдыр бир күчтөр кошулгансып, анан курал жарак пайда болуп, анан Алматанын мэриясы өрттөнүп, анан бир башкачага айланып кетти. Бул жерден биз биле албайбыз Алматада болбогондон кийин. Бирок биздин аякта өкүлдөрүбүз бар. Алардын айтуусу боюнча ошо курал жаракты кандайдыр бир адамдар келип таштап кетип атты дейт. Таштап кетип таратып атты дейт. Видеосу да бар, таштап анан алып атат дейт. Аны жанагы пикетке чыккан карапайым адамдар баары басып алган жок дейт. Аны келип таштап кетип атты дейт. Анан ушул жерде Нары мырза бир нерсени айтайын мен. Билген адам катары. Ошо жана биздин өкүлдөр, алар казак улутундагылар айтып атат. Бул жанагы Алматадагы болгон окуя, бул Жаңы Өзөндөгү менен экөө чогуу болуп атат да. Жаңы Өзөндө мындан 10 жыл мурун 2011-ж болгондо адамдар бир 300 киши, 400 киши жөнө эле чыккан дейт, баа боюнча, баягы Жаңы Өзөндө. Аны чыккан дейт, анан эле жөнө эле пикетке чыгып эле плакаттар кармап турган дейт. Анан белгисиз бир адамдар келди дейт, казактар дагы. Адамдар келип анан эле талкылап киришти дейт. Алар менен кошулуп кетип эле эмелер талкылап кирди дейт. Баягы көлүктөрдү, автоунааларды, заправщиктерди талкылап кирди дейт. Анан берки адамдар дагы алар менен кошулуп кеткен да. Тилерге жардам берип атса, анан алып кошулуп провокация кылган, анан ошолордун аркасында барын камаган. Мына булар баягы эме кылды, хулиганский действие кылды, криминалдарга деп анан ошолор бүт криминал кылып, анан хулиган кылып күнөөлөп салган да. Бул жерде да Алматада ошол эле эме сценарий кайталанды да. Жана карапайым адамдарга башка адамдардан куралды келип таратты, башка адамдар келди, атайын даярдалган адамдар. Мен ойлойм, бул эми мисалы террористтер, башка өлкөдөн атайын бир даярданып келген 20 000 киши, атайын даярдыктан өткөн, чет элден келгендер, башка тилде сүйлөп атыптыр дегенге мен ачыгын айтайын, ишениш кыйын да. Ишениш кыйын. Анан жана биздин кишилер да аякта өкүлдөр айтып атты. Белгисиз жактан келип ошондой курал жарак таратып аткан дейт. Ошол эле бийликтин кандайдыр бир ошол эле жана Жаңы Өзөндөгү сценарий бияктан да кайталанды дейт да. Что провокация кылыш үчүн. Буларга жанагы ат коюш үчүн, террорист, анан бандиттик түзүлүштөр деп ат коюш үчүн, группа деп ат коюш үчүн. Ошондой атайын жасалган деген сценарийди айтып атышат да. Бишкекте дагы мына 10-жыл ошондой болуп атпайбы? Форумдун алдында митинг болуп атса, алып келип жанагы бир машина куралды таштап койгон кетип калып атпайбы? Аны албетте көргөндөр ала коюп, аны пайдаланып кеткен. Бизде ярко выраженный болбой калды. Бизде жанагы массовый Алматадагыдай болгон жок. Бирок кандайдыр бир деңгээлде биздин баягы тынч митингге чыккандардын арасында да курал жарак жүрдү да, туурабы? Анан БТРди алдай калды. Анан тиякты да аткандар болду, мисалы Ак үйдүн кырында турган адамдарды, туурабы? Анан ошон үчүн кандайдыр бир деңгээлде окшоштук болду. Бирок Алматада массовый, мындайча айтканда, Алматада аябай жесткий айтканда катуу, өтө райымсыз. Анан бул жерде ушу бир мындай белгисиз формада болду да. Муну анын үстүнө мына эгерде салыштырсак, Кыргызстанда 3 революция болду, эч кимдин башын эч ким кескен эмес. Ооба. Эч бир мындай зордуктоо болгон эмес башаламандык учурунда. Бул жакта ошого чейин барып атышат.
провокаторлор. Берки битикке чыккандар эмес, берки провокаторлор. И натыйжада мына Россиянын аскерин киргизип атышат. Биз эми бир чети баягы баардыгы салыштырмалуу билинет дегендей, биз бир чети баягы эми трагедиядан сүйүнгөн эч ким жок, бирок бир кандайдыр бир деңгээлде биздин өзүбүздүн артыкчылыкты да билдик да. Мына биздин демократиянын, биздин пикетке чыккан жарандардын, патриоттордун артыкчылыгы, биздин ошо кездеги мамлекет башчыларынын деле мындай эмгегин баалабай кое албайбыз. Канчалык үч жолу ушундай бир тополоң, революция, же болбосо толкундоо башыбыздан өтсө дагы бир да жолу ОДКБга дүйнөлүк коомчулукка кайрылып койгон жокпуз. Кайрылып коюп өзүбүздүн күчүбүз менен тополоңдун баарын өзүбүз бастык да. Мына ошол эле Отунбаеванын ушундай бир аз ал киши шашмалык кылып кайрылып ийген. Июнь айында кайрылган, биз билебиз. Бир жарым саат өткөндөн кийин бүт баарыбыз кайра Россаковнага чыгып, Россаковна болбойт. Бул деген биз өзүбүздүн мамлекет өзүбүз чечели. Россия уже тияктан даяр болуп калган, уже жөнөтүүгө команда бере баштаган. Бир жарым сааттын убагында Россаковнага чыгып атып баарыбыз ал кишини кайрадан ишендирдик. Россаковна сразу кайра ошо замат жокко чыгарды. Анан кайра Путинге чалып, болбойт Владимир, биз өзүбүз чечтик, өзүбүз чечебиз деп, ал киши оңдоп кетти. Кеткен катарын сразу оңдоп кетти. Бул 2010 жыл июнь айында болгон окуя. Ал эми андан кийин мына 20-жылда деле болду. Туура өзүңөр билесиңер. Мына 2005-жылкы болгон мына баш аягынан катыштым мен. Анда деле бизде деле аябай тополоң катуу болду, туурабы? Бирок бир да жолу 2005да, 2010да, 2020дагы бир да жолу чет мамлекетке кайрылып, ОДКБга кайрылып, бизде ОДКБнын мүчөсүбүз да, туурабы? Анткен жокпуз да. Ана мына тажиктер кол салды бизге. Мына кече апрелде кол салды. Биз анда деле кайрылсак болот да, бизге чыныгы башка өлкө кол салды. Эми ОДКБнын мүчөсү болгон менен кол салды да бизге, туурабы? Биз деле кайрылсак болот болчу да. Бирок биздин президент ага барган жок. Садыр Нурбек ага барган жок. ОДКБнын мүчөсү болуп турса дагы кайрылган жок. Кайрылып койсок анан ошондо ушундай тездик менен Россия баштап кирип келет беле, кирип келбейт беле, башка маселе. Бирок ошондо кайрылып койсок да бир чети болмок экен. Анан салыштырат элек да экөөнүчү. Бирок биз биздин президенттер айкөлдүк кылды, келечегин ойлоду, баягы көз каран эместикке, эгемендүүлүккө зыян келтирбесин деп, тарыхты ойлоп ошондой ишке барган жок да. А бул болсо Казакстандын президенти атайын кайрылып атат да. Атайын жанагы өзлөрүнүн көп жылдык жасап келген, мындайча айтканда диктатор, авторитардык режимин акташ үчүн, анан өзлөрүнүн кетирген күнөөсүн акташ үчүн өзүнүн карапайым, эчтекеси жок, чокойду жок, карапайым, акчасы жок, баягы ачыкка калган элди күнөөлөп, анан кайра аларды террористке, анан эмеге бандиттик түзүлүшкө айландырып койгону өкүнүчтүү нерсе. Конечно, эми бул жерде биз аларды эмете албайбыз. Бирок биз жанагы анткени ОДКБнын 4 статьясынын 1 пунктуна туура келет экен, жанагы эгерде тыштан коркунуч келсе, эгер ОДКБ мамлекетинин келишиминдеги мамлекеттерге тыштан коркунуч келсе, алардын коопсуздугуна шек келтирилсе, анда биз киргизсек болот экен. Ошого туура келтирип койду да. Туура келтирип койду, анан биз сырттан ким кол салып атат? Бул жерден эми биле 20 000 атайын даярдалган аскер бар дейт, 20 000 көргөн жокпуз. Мына биз аякта тургандар менен байлашып атабыз. 20 000 эмес, бирөөнүн дагы сүрөтүн көрсөткөн жок. Сүрөтүн көргөзгөн жок да. Анан же видеосун. Анан экинчи дагы мындай суроо бар. Аларда спецслужба, Казакстандын армиясы аябай күчтүү деп жүрөбүз да. Борбордук Азияда эң күчтүү армиялардын бири, спецслужбасы аябай күчтүү деп жүргөнбүз буга чейин. А спецслужбасы анда кайда карап отурган? Эгер ошо 20 000 эмес, 2 000ди киргизип кеткенде эле караш керек да. Бул жерде 20 000 деген өзүнчө бир чоң мамлекеттин жерлери бар. Кээ бир жерде кээ бир мамлекеттин саны 20 000 мамлекет адамдар бар. Туурабы? Кыргызстан бүткүл армиясы 20 000ден тегерегенде бар. Тегерегенде бүткүл армиясы. Ошонун баардыгы кирип кетсе, анан ошону карабай жүргөн спецслужбасы эмнени карап жүрдү? Кандай ишенүүгө болот мындай? Эми булар Карим Масимовдун өзүн күнөөлөп атпайбы? Ушулар тымызын даярдап жүргөн, макулдук берген деп мындай штаттан тышкары бир өзүнчө парамилитари деп коет. Биринчиден эми Карим Масимов өзү премьердик кызматка, чоң кызматка, экинчи адамга жеткен адам. Анан ал уйгур болгондугу үчүн эле мисалы күнөөлөгөн болбойт да, башка улуттун өкүлү болгондугу үчүн. Бул буга да ишенүү кыйын да. Буга да ишенүү кыйын. Эми алар ошо уйгурский сепаратисттер, ошо башка өлкөдөн алып келген деген сыяктуу баягы башка улут болгон үчүн эптеп эле баягы кайрыкча мына биздин уйгур жигит Рузахунов да күнөөлөбөйбү, туурабы? Эгерде кыргыз болсо балким аны кармабайт эле. Эмне уйгур болгондугу үчүн кармадыбы? Кыскасы бул дагы мына ушунда ойго түртөт. Эптеп эле башка улуттан болсо, башка өлкөдөн болсо, ошонун баардыгын ошого жаба салып, террорист деп, анан тиги бандиттик түзүлүш деп, анан эптеп өзлөрүнүн бар режимин сакташ үчүн жасалган иш сыяктуу болуп атат да. Бул өзү кичине эмеге туура келбейт да. Иликтөө иштерине катыша аласыңарбы силердин конгресс?
ушул окуялардын эмне болгону мына 5-7 эми биз ойлоп атабыз, эми ошо биздин ошо конгресс, анан укук коргоочулар могу баардыгы тынчып калса, ортодогу жанагы мына азыр чрезвычайный ситуация киргизилбеди, ошонун баары тосмолордун баардыгы, границанын баары ачылса, анан ушул бир биздин жарандарда жатып атпайбы? Камалгандардын арасында биздин жарандарда бар деген маалымат болуп атат. Мына бирөөнү болсо чыгарып алды биздин мамлекет жетекчиси ГКМге киришип атып. Ошон үчүн мен ойлойм, биз дагы сөзсүз түрдө качкан аракеттерди көрөбүз, бирок Казакстандын бийлиги ошого жол береби? Ошого уруксат береби? Мисалы, Өзбекстанда Андижан окуясы болгондо эл аралык эмелердин баарын комиссиянын бирөөндө киргизбей койбоду, туурабы? Ал эми бизде Ош окуясы болгондо 2010-жылы бизде 4-5 комиссия түзүлдү да, эл аралык Финляндиянын өкүлү да келбеди беле, туурабы? Келүүнөн. Ошон үчүн буякта эми киргизбей, бирок биз Борбордук Азияда конгресстин атынан, жалпы эле эл аралык коомчулуктун атынан дагы маселелерди коебуз. Сөзсүз түрдө териштирүү маселесин коебуз. Эмнеден келип чыкты? 20 миң боевик деген кайдан келген? Улуттары кандай? Ал кандай адамдар? Алар кайда кетти? Кантип качып кетти? Кандай жол менен кирип кетти алар? Анын башка тилде сүйлөп, оружияларды кайдан алды? Эмнеден келип чыкты? Муну сөзсүз териштириш керек. Бул жөнөкөй эле калбаш керек. Анын териштирбесе анда дүйнөлүк коомчулук ишенбейт. Анткени бүт дүйнөгө Казакстандагы 7 күндүк окуя дүйнөнүн бардыгына аябай аты чыкты. Дүйнөнүн бүткүл эң күчтүү деген маалымат каражаттарынын баары күнү түнү берип атты. Анда ушунун баардыгы жөн эле калып калса, ушул бойдон изилденбей калып калса, анда бул аябай чоң кечиримсиз күнөө болот. Ошон үчүн дүйнөлүк коомчулук, укук коргоочулар, коомдук активисттер, эл аралык уюмдар сөзсүз түрдө бул эл аралык коомчулук, ООН баштаган, ОБС баштаган коомчулукта комиссия кылыш керек бул боюнча, текшериш керек атайын. Менимче эл аралык комиссия болуш керек бул боюнча. ОБСнын мүчөсү Казакстан. ОБСге 2 жыл бою ОБСнын төрагалык кылган. Кайсы жылдары бир 5-6 жыл мурун өзүңүз билесиз. Ошон үчүн мен ойлойм, адам укугу боюнча сактаган деп ошондо мактаган Назарбаевди мактаган күндөр болгон. Мына азыр Назарбаевдин дагы мына ушул режимдин келип чыкканда, могу чыр-чататын келип чыкканда, ушул Назарбаев 2019-жылы өзүнүн баягы бийлигин, президенттигин өткөрүп бергенден кийин толук өткөрүп берип кетип калганда, анда мынчалык деңгээлде болот эле, бирок мынчалык деңгээлде болбойт эле. Келечекте боло турган некрологун бузуп алды. Аябай. Бул эми ушунча жыл иштеди, эми такыр иштеген жок деген жок. Бул киши көп иш аткарды, айтып кетпедим башында. Бирок ушунун бардыгына бир күндүк окуясы менен, мына акыркы болгон бир окуя менен бүткүл бардык кара так менен өзүн эметип алды да. Мындай карып калган чагында кара так менен өзү. Анткени Коопсуздук кеңешинин катчысы деген президенттик кызматтан алып сала турган орган экен. Ошонун башчысы болуп пожизненный туруп алды да. Бул деген кош бийликти орнотуп койду. Казактар дүйнөлүк коомчулуктун баарына президент Токаев Ленинградка учуп барса, ада барат. Кытайга барса, ада барат. Кимиси президент экенин башы айланып калды элдин. Туура мына ушунун бардыгы карапайым калктын жинин келтирди да. Жөнөкөй карапайым калкты ойлонот да. Булар ойлоп атат окшойт, баары карапайым калк деген баары акылдуу да. Казак бир туугандарыбыз да билип атат да. Кимиси башкарып атат. Биротоло өткөрүп берсин, биротоло. Же өткөрбөй койсо болмаганда. Анда өткөрбөй эле өзү башкара берсин. Өткөргөндөн кийин анда биротоло өткөрүп кетсин. Мына бизде да Атамбаев да ушундай болду да. Атамбаевди өткөрүп берди, Сооронбай Башаровичке. Бирок тиякта туруп алып бийлигишип атат. Тигини тияк коесуң, муну бияка коесуң, тигинтесиң, минтесиң деп. Эмне болду акыры? Мына түрмөдө жатат. Ош сыяктуу эле бул киши эмне болду эми? Эми кандай болот эми мындай? Мына азыр дайыны жок. Эмне үчүн унчукпай атат 7 күндөн бери? Мен ойлойм, укук коргоочу катары мен ойлойм, анткени бул киши өзүнүн күнөөсүн сезди. Күнөөсүн сезип атат. Анан берки президенттей чыгып алып эметкен жок, сүйлөп эметкен. Коем, дагы сүйлөсөм, дагы котор күнөөгө батам деген ой менен болот. Сүйлөшүп атышат. Тымызын сүйлөшүп атса керек. Бирок эми мына азыр эми Россия киргизген себеби, мына сиз айтып атасыз, жана аскерлер кирди деп. Киргизген себебинде дагы бир нерсе бар да. Мына өзүңөр билесиңер, 2 жыл мурун Белоруссияда дагы 4 ай бою митинг болду. Жүздөгөн адамдар чыкты. Америка кийлигишти, Запад кийлигишти. Белоруссияга анан Россия жардам берип, Белоруссиянын бийлигин кулата албай калды. Лукашенко күчтүү болуп чыкты. Чоң мамлекет, 50 миллион артык. Иншалла, ал жерде Белоруссияны кулатса Запад, мисалы Америка башта, анда Путинге кол салуу же болбосо анын режимин кулатуу жеңилирээк болот эле. Азыр болсо мына андан жолу болбой калып, эми азыр Казакстанга кулатуу деген кичине термин го. Акыйкаттык орнотуу. Акыйкатты орнотуу, демократия болтуруу, сөз эркиндиги болсун деп мындай эме да, баягы мындай. Алар демократия жолго түшүшүнө аракеттерди көрдү. Анан Казакстанда 30 жыл бою авторитарный режим болуп келген ошол Батышта билет, Америкада билет. Анан булар да бир демократия жолго түшөлү деп аракеттерди көрдү. Алар да жардам беришти. Бүт эл аралык CNN баштап, BBC баштап, азаттык биздеги азаттыкта жүрдү мына.
ошо күнүгө берип турду, ушул бир жактуу маалыматтардын баарын берип, баягы колтукка суу бүрккөнгө аракеттерди көрдү, бирок тилекке каршы мына Россия акыры мына ошол ОДКБны киргизип койду. ОДКБны Россиянын аркасы менен кирди. Бардыгы уктукту. Аты ОДКБ чындыгында Россия, мына канттагы база сыяктуу. Ошондой эле. Ал деле ОДКБнын формально баягы сыртынан ОДКБнын базасы дейт, а чындыгында Россиянын базасы. Анан бирок деген азыр мына ошол эле биздин президент дагы, биздин бийликти дагы, парламентте эмнеге киргизесиңер деп соцсеттерде да сындагандар болуп атпайбы? Мен ойлойм, бул жерде биздин президент, биздин парламент мындан башка жол жок эле. Биз ОДКБнын мүчөсү болгондон кийин жанагы жобонун негизинде эгерде тыш тараптан коркунуч кылса, коопсуздукка бир мамлекет ОДКБнын мүчөсүнө бирөө коркунуч келтирсе, анда сөзсүз түрдө бул Кыргызстан киргизип аткан жок, ОДКБ киргизип атат. Кыргызстан ошо ОДКБнын бир мүчөсү, туура? ОДКБ киргизди. Бардык каражаттардын баардыгын эмеден, канттан бүт ОДКБ төлөп атат, бюджеттен акча кеткен жок. Анан биздин жетекчилик парламент айла жок. Эмне кылат? Айрыкча жетекчи президент. Ошон үчүн президентти күнөөлөй да албайбыз бул жерден эч кандай мындай. Анткени Атамбаевдин үстүнө кол коюлган. Ошону кол койгондо дагы бир пунктту башкача кол кой. Эгерде кандайдыр мамлекет буга каршы болсо, каршы болгонго акысы бар дедиртип койсо, болмо пунктуна киргизип койсо. Андай пункт жок. Милдеттүү түрдө аткарыш керек, бүттү. Деген мамлекет башчыларынын чечими менен деп турат. Чечим менен, мамлекет баштарынын чечими менен. Мамлекеттин башчысы макулдук берген үчүн тигилер уже баштаган жанагы аскерлерди жөнөтүүнү. А бирок башка мыйзам боюнча, Кыргызстандын конституциясы боюнча, Кыргызстандын аймагынан башка жакка аскер жиберсе, анда жогорку кеңеш макулдоо керек деген бир эмеси бар. Ошон үчүн биз дагы ошо парламентте чогулбай калды. Анан кийинки күнгө чейин күттүк. Демократиялуу болду. Парламент келди, 3-төн 2 колдоп берди. Анан кетирдик да, туура. Бул жерде мыйзам бузууну айта албайбыз. Кыргыз жарандарынын абалы. Мына Рузакунов айтып кеттиңер, Викрам. Кандай болду? Канчалык адамдарын коргоо уюмдары катышты? Мен ойлойм, бул эми мунуку да жазалма болду. Ошо биздин кыргыз жараны булар эптеп күнөөнү Кыргызстанга такканга аракет кылды. Биздин Кыргызстан ошол анткени бул уйгур улутунда экен, биздин жаран экен, деп анан жолдон кармап муну аракет кылды. Бирок биздин президент чыкты, ошо убагында чыкты, ГКМнын төрагасы чыкты. Митингге барып, жанагы граждандык коомдо уюштурган, укук уюштурган митингге барып сүйлөп берди. Азаматтык кылды. Эң туура мына. Ошол жерден даже оппозицияда жүргөндөр мактап ийди биздин төраганы. Президентти дагы эметип атат. Анан президент айтты, биздин бир дагы гражданинди эч кандай бир бедага мындай эмеге калтырбайбыз. Бардыгын мамлекетти коргоп алганга жөндөмдүүбүз деп айтып алды. Бул дагы жакшы нерсе. Мына азыр биздин жарандар азыр, биздин президент турганда, ушундай укук коргогандар турганда биз көрсө жөнөкөй эле бир коркунучка калбайт экенбиз, бир трагедияга учурабайт экенбиз деп кандайдыр бир деңгээлде бийликке деген ишеним артты да, ачык айтыш керек. Бирок эми бул 16-сында алган экен билетти. 16-сында учуп барган. Аякта бир концерт болмок экен. Декабрдын 16-сында. Эми 16-сында барды, ал 2-синде экисинде барыптыр. 16-сында билет алган. Билет алган 16-сында алыптыр. Анан 2-синде барган экен. Ал момундай болуп кетерин билген жок, туура. Анан албай барды. Анан кайра аны жолдон кармады дагы, кайра эметип салды, камап салды, туура. Анан биздин жанагы премьерди, Кайрат премьерди баштаган, Юлия Русская баштаган, жана алардын баягы коллегалары чыкты пикетке, азамат, укук коргоочулар баары чыгып, коомчулук чыгып, мына акыры президент баштап баардыгы бошотуп алышты. Бул аябай жакшы нерсе да. Бирок экинчи чети бар да, эми ошо Урзахуновду туура эмес, биз аны бошоткон жакшы, бирок ошол эле Викрам Урзахунов да өзү Кыргызстан жөнүндө айтып атат да. Эмнеге айттыңды сайла айтып атат. Мен ушинтип айтса, камерада тургандар айтып атат, ушинтип айтса анан бошотуп жиберет экен деген үчүн мен айттым дейт. Эми ушу өзүнүн баягы бошоп кетиш үчүн, өзүн кызыкчылыгы үчүн мамлекет жөнүндө да сөзгө калтырбаш керек да. Ал айтып атпайбы, мен 200 долларга 90 миң теңгеге ошо мен билет сатып берди эле, бардым, жумушум жок, жүрөм тигүү деп Кыргызстанды жаманаттыгынга түртүп атпайбы. Анан муну минте берген болбойт да. Ошон үчүн биздин укук коргоогондор да, ГКМ дагы аны бошотуп келген, рахмат. Бирок бул иште эмнеге барды, эмне үчүн сөз сүйлөдү, кандай тиешелүү деңгээлде мунда териштирип коюш керек. Мүмкүн катуу басым кылып бир сабаган үчүн. Ал антип айткан жок дейм. Бул жерге келгенден кийин эч ким аны басым кылган жок. Келгенден кийин айтып атпайбы, жок мага эч ким басым кылган жок. Мен өзүм эле ушинтип айттым деп атпайбы. Ар ким эле өзү мындай ушинте берсе, күбө жаба берсе, мүмкүн бошотуп атканда ошону коркутуп койгон. Эми ошо эме десең өлөсүң деген. Ошону териштиришке биздин укук коргоогондар бияка келди, туура, колу бош келди. Ошону териштирип, мындан кийин көрүнгөн башка өлкөлөргө барган жарандар биздин улуттан болобу, башкалыктан болобу Кыргызстан жөнүндө жаман сөздү калтырбаш керек. Мына аны менен азыр камерада яткан 5 кыргыз бала экен, алар унчукпай турду. Эч заявление кылган жок, алар уже түрмөдө отурушат дагы эле.
мисалы отуруп атышат. чогуу кармалыптырбы? Жок, эми алар мурда да кармалган экен, барса бар экен. Викрам барса, ал балдар бар экен. 5 кыргыз бала. Кыргыз улутундагылар экен. Алар пока отурушат. А мен Абал кандай? абал жөнүндө азыр пока эч маалымат жок. Азыр кире албайт, эч жака кире албайт. Азыр түрмөлөгө тияк. Ошо 5 адамбы чын эле же? Эми азырынча биз алган маалыматтар боюнча 5 адам деп турат. Ага чейин бир 30тан ашкан адамды да кармаган экен, Чимкенттен кармаган. Кыргыз улутундагылар аны 1 суткадан кийин бошотуштур. Биздин балдар айтышты, 1 суткадан кийин бошоттур. Баягы башка өлкөнүн жарандары экенин эске алып, анан бошот. Бул Чимкентте болгон. Бирок Алматы менен Чимкентти салыштырууга болбойт, анткени Алматыдагы аябай эң катуу болду да. Буяка өзгөчө карап атышат Америкада. Ошон үчүн бул жерде адам укугу Казакстанда аябагандай катуу тебеленди. Адам укугу, анан адамга деген зордук зомбулук аябай катуу болду. Бирок бизде казак боорлор, биздин боордоштор, бир тууган калк, кошунабыз. Кошунада бизде ынтымак болушун бизде каалайбыз. Бирок бизден ушул нерсе эмнени көрсөттү? Бул жерде баягы улуттук идеология жок экендигин айтты да. Улуттук идеология жок экендигинен кабар берет да. Булар улуттук идеология Казакстанда ошо канча жылдардан бери болсо да улуттук идеология жок, мисалы. Ошол эле мисалы улуттук идеологияда эки принцип бар. Айбир, анан акыйкаттык деген. Мисалы президент эменин бийликтин өкүлдөрүндө бич айбир болуш керек да. Айбир болсо анан акыйкаттык талап кылат да. Бийликтин өкүлдөрүндө тиешелүү бир кадыр барк болуш керек да. Ошо болбой калды. Анан акыйкаттыкка чыккан адамдарды күнөөлөгөн кантип болсун анан? Күнөөлөгөн болбойт. Ошондой. Ошон үчүн биз дагы азыр кандай болгон күндө дагы бир улуттук идеология биз бар. Лакаптарда, макал лакаптарда, эпосторубузда, чыгармаларда, улуу чыгармалар бизде да бар. Бирок улуттук идеологияны да кандайдыр президентке айтып, мамлекеттик катчыга айтып, улуттук идеологияны бир илетке келтириш керек го деп мен ойлойм. Ошо бизде дагы ошону ойлонушубуз керек деген оюбуз бар да. Жеке пикирим. Жалаң эле Назарбаев эмес, Токаев дагы өзүнүн биографиясын аябай бузуп алды окшойт. Мен ойлойм, бул Токаевдин жанагындай билдирүүсү, биз аны кийлигише албайбыз, бирок бул кишинин билдирүүсү Казакстан мамлекетинин суверендүүлүгүнө, эгемендүүлүгүнө чоң шек келтирди деп ойлойм. Эми анан мындан кийин президент болуп кандай иштеп кетет, эмне кылат, бул өтө суроолуу болуп калды. Анткени Казакстандын коомчулугу, Казакстандын жарандары муну эч качан унутпайт го дейм. Унутпайт го. Анткени шайлоо болот. Бул киши дагы шайланса колдойбу, колдобойбу? Ушунчалык жанагындай өзүнүн карапайым элин жанагындай сөздөр менен айткан, күнөөлөгөн жөн эле калбайт го дейм. Иссиз калбайт го. Кандай адамдар унутпайт анын баарын. Адамдардын аң сезими деген жогору да. Ачыгын айтыш. Бул өтө калпыстык да, менин оюмча. Эскертүү бербестен ог атууга мен буйрук бердим деп сүйлөп атат. Эми бул билбейм. Эми аны эгерде чыныгы жана 20 000 террорист далилденсе, анын баары даярдыктан өтсө, улуттук эмне кайсы мамлекеттен келгени билинсе, алар Казакстандын жарандарына, анан мамлекеттүүлүккө доо кетирип, анан анда аларды атсын. Анда макул анда айтса болот. Анан кайсы мамлекеттен террористтер келди, канча террорист, кайсы улуттан болот, алар эмне үчүн биякта жүрдү, базалары кайда, эмне үчүн мамлекет аны өткөрүп жиберди, спецслужбалар эмне караган жок, анын баары белгисиз болуп турса, анан ошондой жанагындай эме берип атса, команда берип атса, кандай? Бул жерде көп суроолор бар да. Биз эми кийлигише албайбыз Казакстан ички ишине. Бирок биз баягы революцияга катышып жүргөн, толкундуулордун башында жүргөн, тынч митингдерди уюштуруп жүргөн, эми биз Кыргызстандан өткөн бул өлкөмдө жок да, туура опыттуу тажрыйбабыз чоң да. Жалаң революциянын башында, толкундуулордун башында биз жүрдүк, өзүбүз жаракат алдык, канча кыйналдык, кысталдык, канча түрмөгө түштүк. Ушинткен биз эми мына айтты го, казактар деле айтып атат, башкалар. Бул кыргыздар профессионалдар дейт. Кыргыздар булардын баарын эбак өткөн деп атат. Анан бизге түшүнүксүз болот. Мисалы, мага укук коргоочуга түшүнүксүз болот. Жанагындай мамлекет башчысынын айткандарычы. Бул анысы дагы бир. Экинчиси, канчалык Назарбаев жаман болсо дагы, Назарбаевдин жанагы коопсуздук кеңешинин өмүрүнүн аягына чейин башчысы болсун деген мыйзам турса, Токаев мен болдум деп чыгып атат. Бизге сөз бербестен, жаны жумуштан ала электе эле, эмне үчүн алганын түшүндүрүп эле мен болдум деп чыгып атат. Мен ойлойм, бул жерде Токаев менен Назарбаевдин ортосунда байланыш үзүлгөн жок. Мен ойлойм, ал киши дагы эле Астанада жанагы айткан жардамчысы деле туура эле айтат.
алар сүйлөшүп атат, кеңешип атат. Кандайдыр күндө эле Токаев эч качан Назарбаевка каршы чыкпайт. Азыр карып калса дагы жана коопсуздук кеңешин өткөргөн күндө дагы эч кандай чыкпайт. Анткени ал киши тигини алып келди, туурабы? Мен ойлойм ошон үчүн бул жерде эми Назарбаев дагы акылдуу киши да, ал кыракы киши да. Анткени уже жанагынча миңдеген адам көчөгө чыгып, жанагынча здание талкаланып аткандан кийин анан өмүр бою мен туруп албайм деп, давай бере сал, могу кызматты берейин, тиги басылып калабы деп ойлоду да. Ошо бергенден кийин басылып калды. Бирок ал уже өрт жалындап кеткен да. Токтотууга аны Жаңы Өзөндөн башталганда бере калганда, бааны түшүрүп, анан жанагы өкмөттү кетирер менен ошону бергенде анда башкачараак болот болчу. Анан баягы ууланып кеткенден кийин, өрт тутанып өчүрүүгө мүмкүн болуп калгандан кийин берген, эч кандай баасы жок болуп калды. Кеч болуп калды да. Убактыбыз да биздики аяктап калыптыр. Бизде конокто Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча конгресстин координатору Турсунбек Акун болду. Рахмат сизге. Рахмат. Саламат болуңуздар.